Бул KGB деген метод. KGB деген метод бул америкалык метод болуп саналат. Америкалык метод болуп саналат. Азыр биз ушул 4-жыл, 2018-жылы тигилген. Быйыл буюрса мөмөгө кое беребиз. Муну катуу бутабайбыз быйыл. Бул жерде азыр 16дан ашык бутак бар. Бутактарды көрүп турасыздар, түз-түз. Мурдагы эски метод боюнча, классика боюнча биз жайылтышыбыз керек эле. Бирок биз бул методдо мындай жайылтып өстүрбөйбүз. Мына жайылган бутактардын бардыгын алабыз. Себеби бизде камчы бутак болуш керек. Камчы бутак болгондо түз бутактардан сапаттуу мөмө алышыбыз керек. Чоң-чоң гиластарды алыш максатта биз ушундай бутактарды түз өстүрүшүбүз керек. Бул Баткенде жок мындай буто. Америкалык метод болуп ыкма болуп эсептелет. KGB деп айтылат. KGB бутоосу бул Ким Грин Буштун бутоосу. Ким деген адамдын жашыл бутоосу деп айтылат. Бул метод эми гана жайылып атат. Мен көп ушул практикамда өткөрдүм. Өзүбүздүн кадимки вишняга уланган, кара гиласка уланган валовой 3-сорттогу гиластарды ушул метод менен жетиштирип атам азыр. Толук бойдон ушуну практикамда өткөрдүм. Азыр ушул боюнча бутап атам. Бул классикалык бактардан айырмаланып, мунун жапыз бойлуулугу менен, мөмөнү чоң сапаттуу бергендиги менен, анан терүүгө эң гиластын кыйыны бул териш. Терүүнү оңойлотот. Эгер классикалык бакта бир ашып кетсе 30-40 килограмм терсең, муну менен бир күндө бир адам 200-300 килограммды жөн эле терип кое алат да. Айырма болот, бул азыраак берет, бирок сапаттуу мөмө берет. Бирок классикалык бакта 1 гектар жерге 300-400 түп тиксең, мында 1000 түпкө чейин тиге аласың. Бирок бул сапаттуу жагынан андан ашып түшөт. Биз мынакей 4 бутакты кесип алдык. Бул жерден буюрса дагы экөөдөн запас бутактар өсүп чыгат. Мына ошентип бул жыл бою айлана берет. Жылга бул жерден биз 4-5 бутакты кесип турабыз. Азыр мынакей көчөттөрдүн боюн тегиздеп коебуз.